Эң алгач интернеттин ылдамдыгы кандайча өлчөмдөрүн билишибиз керек. Интернеттин ылдамдыгы мегабит аркылуу өлчөнөт. Ал эми интернет аркылуу берилген файлдар мегабайт аркылуу өлчөнөт. Биз бул өлчө тутумдарын изилдеп чыкпайбыз, ал бизге кереги деле жок. Дүйнөдөгү эң ылдам интернети бар өлкөлөрдүн тизмесин карап көрөлү. Алардын санында Сингапур, Гонконг, Швейцария, Румыния, Таиланд, Дания жана Франция. Бул өлкөлөрдө интернеттин орточо ылдамдыгы секундасына 180 мегабит. Ал эми Кыргызстанда интернеттин орточо ылдамдыгы канча деп ойлойсуз? Расмий булактар боюнча 20-дан 40 мегабитке чейин. Бирок биз мисалы кино көрүп атканда же видео жүктөп атканда 40 эмес да, максимум 10, 8. Үйдөгү интернет провайдерлер аркылуу иштейт. Бизде Акнет, Мегалайн, Фастнет, Джет деген провайдерлер бар. Анан бул деген реклама эмес, жөн эле айтып берип атабыз. Бул провайдерлерге айына 700-900 сом төлөсөңүз 15-35 мегабиттеги интернет сунушталат. Бирок бул точно эмес. Интернет провайдериңизди билүү өтө маанилүү. Анткени интернет ылдам иштеп атса же такыр эле жоголуп кетсе, өз провайдериңизге кайрыласыз. Мындан тышкары интернеттин ылдамдыгын өзүңүз билип алсаңыз болот. Бул үчүн fastcheckit.com жана speedtestcheckit.net аттуу сайттарда интернеттин ылдамдыгы акысыз. Бул кызматтар аркылуу интернеттин ылдамдыгы төмөн, орто же жогору экенин болжолдуу түрдө биле аласыз.